Бул мамлекетке карата чыккынчылык. Өзүң темселеп көрүнгөндөн карыз алып жашап атасың, анан кантип да кошунадан көмүр алып сатып жейсиң уялбай. Кара кеченин көмүрүн ТЭЦ-ке алып берип, ошол 3 миллиард сомду Нарындын өлүктүр фондуна берип койсок болбойбу? Мен нарындык туугандарга кайрылам. Жол бербегиле мындайга. Биз өзүбүз көмүрдүн үстүндө жатып бирөөдөн көмүр алганыбыз бул шылдың, бул шермендечилик. Отуруп эле ТЭЦти бирөөгө берип койду. Биз Атамбаевди ушул ТЭЦти куруп койду деп тепкилегенбиз. Берип койчу эч ким тепкилебей атат го буларды. Бул мамлекетке карата чыккынчылык. Мен ушундай баалайм. Эмнеге? Мамлекет жылына бир 3 миллиард сомдун тегерегинде болуш керек. Адашпасам бир 50 миллион доллардан бир 60 миллион долларга чейин жылына ушул ТЭЦ көмүр сарптайт. 1 миллион 200 миң тонна көмүр сарптайт. Алып туруп эле бир казактандык компанияга берип койчу. Кагылайындарым. Бул мамлекетке чыккынчылык эмес эмне? Өзүң темселеп көрүнгөндөн карыз алып жашап атасың, анан кантип да кошунадан көмүр алып сатып жейсиң уялбай. Мына Нарындын эли эмне? Бирөөнүн элиби? Нарындын кара кечесинен ушу көмүрдү алып, кара кеченин көмүрүн ТЭЦ-ке алып берип, ошол 3 миллиард сомду Нарындын өлүктүр фондуна берип койсок болбойбу? Ар бир айыл өкмөткө орто эсеп менен 60 миллион сомдон тиет. Бүгүн айыл өкмөттөр 6 сому жок отурат. Бул эмне деген чыккынчылык? Бир токтом керек, бир эле токтом керек. Мына аферисттерге кантип берип койсоң, ошентип эле кара кечеге берип коюш керек. Күйбөйт экен, анан түтөйт экен. Баары жалган. Баары жалган. Бул диверсия, бул баары жалган. Могу жаңы ТЭЦ кара кеченин көмүрүнө ылайыкташтырылып курулган. Проекти ошондой болуп макулдашылган. Жылына 3 миллиард сомду жөн эле казак туугандарга бере беребизби? Ашып аткан акчабыз барбы? Нарындын эли бай жашаса, эмне кызганасыңар? Эмнеге бай жашабаш керек алар? Ошол бир кара кече Нарын областын гүлдөтүп коет. 60 миллион бюджети бар айыл өкмөттү элестетип атасыңарбы, кандай айыл өкмөт болуп калат? Өздөрү бакча салат, өздөрү мектеп салат, бүт өз ишин бүтүрүп алат. Бишкек менен сүйлөшпөй койт. Сен керең жок бар, келбей эле койчу депчи. Бишкектен барганың эмне, алардан акча алган эмне ордун? Акча бергени барбайт бияктан эч ким Нарында. Чогултуп келген барабыз да биз коррупционерлер. Бир мамлекетте бир улуттук саясат болуш керек да, улуттук көз караш болуш керек да, намыс деген болуш керек да. Ошол кара кеченин көмүрү жаман болсо, анда эмнеге кара кеченин көмүрүн бүт Бишкектеги жылмачтар жагып жашаганга уруксат берип атабыз? Эмнеге кара кечеден көмүр ташып атабыз анда? Мынчалык ичибиз таар болбошубуз керек да. Мына кече мен ушу ТЭЦти берип бергенде ушундай жаным мындай ачыды да, аябай жаным ачыды да. Булар да болбойду дедим. Булар дагы болбой калыптыр дедим. Неге беришибиз керек? Неге биз бирөөгө ТЭЦти кармата беришибиз керек? Бул стратегиялык объект. Бул ТЭЦти стратегиялык мааниси өтө жогору. Бүгүн бийликте отургандар ага акылы жетеби жетпейби билбейм. Бунун өтө жогорку мааниси бар. Бул мамлекеттин коопсуздугу менен жана саясий саботаждарга каршы тура турган өтө чоң мааниси бар. Эсиңерде болсо керек, ошто 4 ай газ өчүп калганда эмне болгон? Ошондой эле газ өчүп калуу Бишкекте да болушу мүмкүн деген ошондой мүмкүнчүлүктөр, тобокелдүүлүктөр болгон. Ошол учурда бизге объем, токтун объему керек болгон, ток керек болгон. Мамлекет минуска кетип атса да ушуну курган. Бүгүн ким жаман? Ушуну куруп койгон, жеп койгон Атамбаев жаман, Сапар жаман. Булар алып туруп эле куруп койгон, даяр нерсени иштете албай эле казактарга берип койбоду. Булар жакшы анда. Биз мамлекетти кара кеченин көмүрүн аласың дегенге мажбурлап болсо да жеткизишибиз керек. Бул чоң Нарын областынын инфраструктуралык жактан чоң өзгөрүүгө алып келе турган жумуш болот. Анан 4-5 келип алып эле түтүн болуп кетет экен, тигиндей болуп кетет экен десе ишене беришеби? Бул ТЭЦ бул. Кандай десем, ТЭЦ бул мындай чоң жакшынакай көмүр жакпайт. Булар жаңкы күлүн жагат көмүрдүн, штып дегенди жагат. Анан жок десеңер анда мага деле мындай жасасам баары бир. Мен деле отура берем үйдө, өзүм окатым кылып отура берем, бирок күрөшүшүбүз керек бакыр. Мен эмне үчүн мага окшогон балдар парламенттен 5 болсо жетет депчи. Мен ушуга окшогон жаңы көз караштарды алып келген балдарды парламентке көбүрөөк келсе экен дейм да. Улуттук идеологияны, улуттук кадыр баркты, улуттук стратегияны аныктай алган, алдыга бара ала турган балдар келсе экен депчи.